Бишкекте айдоочу унаасын башкара албай калып, жарнак тактасын сүзгөн. Милициянын кайгылуу кызматынын басма сөз кызматы кырсык кечээ саат 16 чамасында болгондугун билдирди. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу Горький көчөсү менен күн чыгышты көздөй бара жатып, 7-апрель көчөсүнөн солго бурулуп жатып, унааны башкара албай, жолдогу жардама тактасын сүзүп токтогон деп айтылат маалыматта. Кырсыктан жабыркагандар болгон жок, ал эми унаа токтотуучу жайга киргизилген. Окуянын себептери такталууда. Жыл аягына чейин Бишкек шаарына көп орундуу жана заманбап үлгүдөгү 120 автобус келет. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында Бишкек шаардык мэриясынын транспорт жана жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү департаментинин директору Максат Нусубалиев билдирди. Анын айтымында аталган автобустарды сатып алууга жергиликтүү бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Негизи 1 миллиард сомго 100 автобус сатып алуу пландалган. Бирок биз каражатты үнөмдөө жаатында бир топ иш-чараларды жүргүзүп, 100 автобустун ордуна 120 автобус сатып алганы деди ал. Нусубалиев белгилегендей, бул автобустар бир айдын аралыгында келет. Талас облусунун Талас районунда канаттууларга мыйзамсыз аңчылык кылып жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык тинтүү учурунда ал жарандын жанынан мыйзамсыз олжолонгон бир чил жана бир ок атуучу курал табылган. Жыйынтыгында жеринде протокол түзүлүп, 15 000 сом айып салынды.